Программабызды улантабыз, достор. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жакында эле ушу сиздер бир жакка бараткан болсоңуздар, же болбосо бир жактын дарегин таппай жаткан болсоңуздар, сиздерге Мегагид мобилдик сурап билүү приложениясы жардамга келет. Мына ушул Мегагидтин директору жана түзүүчүлөрү бизге бүгүн эфирге конокко келди. Марлен Молдоморов. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул приложение тууралуу сүйлөшөлүчү. Акылуу жүктөп алсак болобу, бардык эле каалоочулар жүктөсө болобу уюлдук телефонуна? Бул ар бир колдоочуга бул бекер, эч кандай акча төлөнбөйт. iOS жана Android операцион системаларын жүктөп алсаңыздар болот. Ал кандай кылабыз? Бул жанагындай сурап билүү каалаган жагыбызды сурасак болот да, туурабы? Кандай издейбиз? Кантип жүктөйбүз? Бул жерде Play Market'тен или Apple Store'дан жүктөп алсаңыздар болот. Бул бекер айтылды, даже жол айтып кеткендей эле. Андан кийин каалаган аптекадан баштап автомойкабы же азыркы актуалдуу болуп аткан тоолужалардын базасы болобу, бүт телефондор камтылган. Адашпай айталам, так эле Бишкек боюнча бир 90% камтылган деп айталам. Жеке жана мамлекеттик ишканалар. Демек, бул жакта ушундай жеке дагы мамлекеттик дагы ишканалардын бардыгын номерлерин камтып берген экенсиздер. Ал эми күнүгө мисалы үчүн жүктөп алгандан кийин акы төлөп турабызбы? Кандай болот? Бул бир жүктөп алгандан кийин эч кандай акы төлөнбөйт. Анан акысыз онлайн режиминде дагы, офлайн режиминде да иштей берет. Офлайн, онлайн деген кандай? Бул интернет бар учурда да, жок учурда да бир жүктөп алгандан кийин иштей берет да. Чалуу акылуу да? Жок. Акысыз. Ошол эле приложениянын ичинен сиздер звонок кетирип, звонок этсеңиздер болот. Чыкпай туруп, карап эметпей туруп эле. Жакшы экен. Бул көчүрүп алууда бекер болсо, пайдаланууда бекер болсо, сиздерге кандайдыр бир жардамы барбы? Пайдасы барбы? Пайдасы бар албетте. Бул деле коммерциялык тармак болуп кетет. Бул реклама тарабынан колдонуучулар бизге көп болгон сайын рекламага муктаж адамдар, муктаж коммерциялык уюмдарды ошолор киргизебиз да. Мен ушундай мобилдик сурап билүү жагын биринчи жолу угуп атам да. Мунун аналогу барбы окшош? Албетте бар аналогу. Эми бул биз жаңы эле велосипед чыгарып жүргөн жерибиз жок. Аналогу бар. Бирок эми ошо аналогтардын башка приложение жөнүндө мен эчтеке айта албайм, бирок биздики буюрса көп тармактуу. Бир эле ошол билип алуу тармагы эмес. Бул жерде бонустун системасы болот. Ошол эле аба ырайын билсеңиздер болот, актуалдуу курс валютасын биле аласыздар. Жана башка көп нерселер биле аласыздар. Жакшы экен. Канча тилде ишке киргизилди? Азыркы убакта бул орус кана тилинде. Азыр бул жаңы эле колдонууга алынды. Тесттик режимде десек айтсак болот. Буюрса жакынкы убактарда полный эмесин көрөсүздөр. Полный версиясын, кемчиликтерин, дополненияларын кошуп, жаңы версияда официалдуу түрдө ачып чыгарабыз. Анан кийин кыргыз тилинде да чыгат да буюрса. Кыргыз тилинде чыгат, аңгиз тилинде чыгат. Аңгиз тилинде деген сөз эмне? Бул Кыргызстаныбыз бул туристтик мамлекетке айланып барат, Кудай буюрса, туристтер үчүн ыңгайлуу болуш үчүн. Жакшы, анан кийин бул нерсени жакшы ойлоп чыккан экенсиздер, ишке ашып калган экен. Анан кийин сизге мындай суроо бергим келип атат. Кандайдыр бир мөмөлөрүн, пайдасын алып келип баштадыбы? Эми бул мөмөлөрдүн алып келгенге дагы убакыттар бар. Буюрса азыркы убакта таратуу багытында иштеп атабыз. Элдерге көбүрөөк таратканга мөмөлөрдүн алып келгенге астыда. Азыркы учурда канча колдонуучуңуздар бар? iOS Android системасын кошкондо 2,5 миңдей колдонуучубуз бар. Бул биз реклама бербегенде только соц тармагында реклама берип жүрөбүз. Ошол айтканда да. Азыр эмне үчүн биз көп реклама бере албай атабыз? Анткени биз бул дайыр жолу кайталап кетсем, бул тесттик режим, ошол себептен. Полный версиясы чыккандан кийин буюрса кыргызстандыктарга жарыялайбыз. Ошо жалпы версиясы чыгат деп атпайсызбы? Качан чыгат, кандай пландар болот? Буюрса жакынкы убакта чыгат, бир 2 ай, 3 айдын ичинде чыгат. Пландар азыркы убакта бул азыр Бишкекти камтыйт. Бишкектин бир 90-95% камтып алды. Ысык көлдө актуалдуу багыттарды камтыйт. Бул пансионаттарды, азыркы Караколдогу отелдерди жана башка багыттарын. Кудай буюрса астыңкы убактарда Кыргызстандын бардык шаарларын, областтык центрлеринде колдонгондо бардык жерден колдонот, просто ошолордун мамлекеттик кафелердин адрестери бүт эметилет.
камтылат. Бул Бишкек шаарында эле болобу же жалпы республикасында да болобу? Айылдарда мисалы үчүнчү. Бир айылга барып калдым мен мындай. Бирок сиздердин ошо приложениеңиздерди жүктөп алгам. Андан кийин бир досумдун же бир таанышымдын үйүнө баратып, көчөсүн таппай атам да. Ошондой даректерди камтысаңыздар болобу? Болот, буюрса. Ал нерсе качан ишке ашып калат? Эми азыркы убакта биринчи ушу Бишкекти барды камтылган, ызкүл камтылган, айтып кетсем азыр чоң шаарларды алсак, жакынкы убактарда ошол айылдарды, кичинекей шаарлардын баарын камтыйбыз. Анан астыңкы биздин пландар бар, бир эле Кыргызстан эмес, буюрса, ошол эле бизде колдонуп жүргөн инсандар көбүнчө чет мамлекетке көп чыгышат да. Ызкөл бой Орусияга барышат, Казакстанга барышат. Ошол эле приложение менен ошо Орусияда колдоно тургандай болуп, Казакстандын бүт адрестерин издегендей болуп, буюрса ал жака чыгабыз. Маалыматтардын баарын камтыйт турбайбы буюрса? Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошол нерсеге ылайым эле жетиңиздер. Эмне үчүн мегагит деп атадыңыздар? Эми мега деген бул чоң деген нерсе, масштабтуу деген. Гит эми сөз айтып тургандай эле бул эми издөө, биз ошого атка келип токтолдук. Атайын гид адамдарды издөө, сурап билүү, ошо жеткирип. Дагы кандай пландар болуп атат? Буюрса ошо айтып кеткендей эле, буюрса Кыргызстандын ичин камтыйбыз. Андан сырткары ошо чет мамлекеттерге чыгайлы деген оюбуз бар. Ошо Казакстанга, Орусия жактарга, ушу жакынкы коңшу мамлекеттерге. Мындан сырткары сайтыбыз бар, чыгат. Анан бир эле мегагит менен чектелбестен башка дагы бизде ойлор бар. Башка тармакта ошо оңойлоштуруш жолун издөө боюнча көп тармактар кылып атабыз. Анан бир эле мегагит эмес, ошол эле биз платформада башка мекемелерге, кафелерге болобу же рестораларга болобу биз мобилдик приложение түзүп бере алабыз. Азыр мобилдик приложение түзүү көп убакытты талап кылат өзү. 3 ай, 4 ай, 5 айга чейин акчасы дагы көп. Биздики ошо платформабыз даяр болгон себептен 7 күн 10 күндүн ичинде аз акчага түзүп бере алабыз биз. Жакшы экен. Андан кийин бул кызмат качантан баштап ушу ишке кирди жана кимдин идеясы эле? Бул кызмат 6 ай болуп калды ишке киргенине. Бул тесттик режим дагы эле ошо айтылгандай. Идея эми бул жаңы нерсе эмес. Башка мамлекеттерде колдонуп келген справочник. Идея биз өзүбүзгө таандык. Анткени биз көп кыйналыштар болду. Эми ар кайсы тармакта иш алып барабыз. Бир мекени менен издеп калабыз, же дагы башка жакты издеп калып эле сайттардан издеп, анан ал телефондор актуалдуу болбой калат кээде. Эскирип калган болот. Анан кийин издеп жүрүп көп убакыт талап кылат. Анан ошондой бир приложение чогултуу бизге ойго келди. Анан азыркы биздин ичиндеги маалымат даректер бүт актуалдуу. Ар бирин биздин адистер чалып, тактап чыгышканда бүт иштеп аткан, эч жака көчүп кетпеген ошол маалыматтар так. Даректери да ошол бойдон, Бүт ошол бойдон. Жакшы экен. Сиздердин жамаатта канча адам эмгектенип жатат учурда? Азыркы маалда 6 адам эмгектенет, именно ушул приложение боюнча. Жакшы. Рахмат, анда келип ушундай жагымдуу жаңылыгыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай кыргыз элинин оорун колдон, жеңилин жерден алып жүрө бериңиздер. Ийгиликтер болсун. Сизге рахмат. Урматтуу достор, биз болсо программабызды улантабыз. Ушу өнөр адамдарынын бири Назминин жакында эле Падышам аттуу чыгармасынын клибинин бет ачары болду. Ал жака биздин кесиптештер да барып тартып келген. Андан сырткары Апакем аттуу дагы ушундай жагымдуу чыгармасынын бет ачары болгон экен. Иш чара кандай болду? Сиздер менен чогуу бардыгыбыз кийинки материалдан тааныш бололу. Андан кийин жолугушабыз. Башка каналга которулуңуздар.